Рахмат. Бактыгүл Бекбоева эжеке сиз жана сиз жолуңузда айтып кетпедиңизби? 2020-жылдын жогорку соц комитеттин чечими бар депчи. Ошол чечимдин мазмунун жакшы түшүнгөн жокмун, айтып коесузбу? Сиз колдоп берсеңиздер деп суранып кеттиңиз да азыр. Ошо чечим азыр деле эмесинде да азыр иштеп атат. Бирок болбой эле уюмдар киришип эметкен, ошону биз дагы бир жолу карап берип, азыр 11 май 20-жылы чечим кабыл алган жогорку кеңеште. Онкологиялык дарылоого неправительственный организациялар киришпесин деген. Бул жогорку кеңештин чечими же комитеттин чечимиби? Сиз комитеттин чечими деп айттыңыз да? Комитеттин чечими. Жогорку социалдык комитеттин чечими. Түшүнүктүү. Мен номерин деле айтып койсом болот. 79 33 20. Рахмат. Мен ошо сурап атканым себеби мындай болуп атат да, азыр баарыбыз тең айтып атпайбызбы, ошо дары дармектердин баардыгын тең биз деген тендер менен жарыялап, мыйзамдуу түрүндө болсун депчи. Бирок айткым келген нерсе бул болуп атат да, ошо оору деген жаман нерсе экен да, ал деген тендерди күтпөйт экен да. Анан мынакей ошо мага дагы бир-эки ата-эне кайрылганда, ошо балдары онкология менен ооруп калыптыр. Анан айтып атышат, ошол азыр биз өзүбүздүн акчабызга деле дары алалык десек, бизде Бишкекте өзүңүздү бир да аптекадан таба албайбыз дейт. Анан ошондон улам жанакындай Алматадан же болбосо Москвадан алдыртканга туура келип атат дейт да. Бул дагы болсо убакыт кетип атат, буга болсо дагы энергозатратно болуп атат деп атышат да. Ошону бир кандайдыр бир мыйзамдаштырып, тендерди же ыкчам түрүндө кылабызбы, же тендерсиз кылабызбы, ошондой жагын байкаштырып көрдүңүздөрбү? Биз эми мыйзам госзакупка мыйзамынын түрүндө иштейбиз да. Анан кийин биз өзүбүз кайрылганбыз жогорку кеңешке мурда дагы эме ушу тендерден бизди кутултса жакшы болот эле депчи. Анткени биз көп убакытты тендерге бөлөбүз да. Анан кийин башка аракет кылган жокпуз. Анда Венера Калыбековна, биз азыркы бүгүнкү чечимибизге бир пункт менен кошуп кете алсак болобу? Ошо болсо өкмөт тарабынан же болбосо бир ошо өзгөчө кандай десем, отдельный жобо иштеп чыгуу деп. Онкология боюнча? Ооба, ошо дарыларды мындай тез ыкчам түрүндө ошо или перечень кылабы, кандай туура болот? Эми онкология, балдар онкологиясы энцомитке карайт, ошон үчүн жалаң эле онкология энцого менен каралбай, ошо дагы каралса жакшы болот эле.